Мавлид окуткан жөнүндө кененирээк түшүндүрмө бересизби дейт. Эми мавлид окугандар, окуп тургандар Кыргызстанда толтура. Ошол дамылаларга кайрылсаңыздар жакшы болот. Биз окубайбыз, окуттурбайбыз дагы, мен ал нерсеге көп көңүл бурбайм да. Ошого атайын, ошого көңүл буруп, ошо менен алек болгондорго айтсаңыздар, алар кененирээк түшүндүрүп берсе керек, иншалла. Намаз окуганда адаша берсек эмне кылыш керек? Бас шакең үстөмдүк кылып турат. Караңыздар, эгер 5 маал намазыңыздын 1 маал намазын шек күмөн салып коюп, 4-өнү жакшы окуп атсаңыз, сиз шакеңден, шайтандан күчтүүрөксүз. 2 намазды шек күмөн салып баштаса, шайтан күч алып бартат сиздин үстүңүздөн деген сөз. Тамагыңызды тазалайсыз, кийимиңизди тазалайсыз, ниетиңизди тазалайсыз, ыхлас менен окуйсуз, өз убактысында окуйсуз, көңүл буруш керек болуп калат. 3 намазды шакең намаз окуганда 3 намаздан 5-өнүн, 3-өнүн сөзсүз намаздан жаңылып бузулуп атсаң, сажда сак кылып атсаң, анда шакең сен үстөмдүк болуп, уже үстүңө чыгып алды, сен көтөрүп чыгып алды деп коет. Ошон үчүн адам эмне кылыш керек? Өзүнүн үстүнөн өзү иштеш керек, таквачылык кылыш керек, таквалар менен жүрүш керек, таквалар менен байланышта болуш керек. Кудайга жакындар менен жакын жүрүшүңүз керек. Диниңизди, иманыңызды курчутуш керек, акыйда ишенимди курчутуш керек. Сүннөткө бекем болуш керек. Алыстап бартасыз деген сөз. 5 маал намаздан шек күмөн жокпу? Жакшысыз. Бирок алданып калбаңыз, дайым ошол норманы кармаңыз. Ассаламу алейкум. Жер астында жүрүп намаз окуса болобу дейт. Жер астында боло берет, асманда космосто учуп жүрүп деле корабльдан окуйсузбу, суу деңизде окуйсузбу, суунун ичинде окуйсузбу, подводный лодкада окуйсузбу, жер алдын касып атып окуйсузбу, мүңгерде окуйсузбу, учуп жүрөбүзбү, любой ситуацияда намаздын учуру келиши менен биз окушубуз керек, милдет. Кыбланы карайбыз, сурай турган киши болсо сурап алабыз, сурай турган киши жок болсо компас менен стрелять этебиз, компас дагы жок болсо примерно санап, көрүп, карап туруп, анан иштихат кылып, аракет кылып туруп, бир тарапты табып туруп, намаздын убактысын белгилеп туруп, белгиленген убактысы келип калды деп туруп, анан эмне кылабыз? Намазды окуп, милдеттен кутулабыз.